Где здоровье, там и красота. Поэтому закаляй свое тело с пользой для дела. 12 июнь сергек жашоону сүйүүчүлөр үчүн өзгөчө күн. Себеби дал ушул күнү Сен-Наметтен сергек жашоо программасы иштелип чыккан. А бүгүнкү күнү дал ушул долбоордун 1 жылдык маарекеси Борбор калаада жайгашкан Сен-Намет интегративдик борборунда салтанаттуу түрдө белгиленди. Мындан туура 1 жыл мурда Сен-Намет интегративдик медициналык борборунун жетекчиси Шайлообек Үркүнбаев тарабынан негизделген Сен-Наметтен сергек жашоо программасы адамдардын ден соолугуна кам көрүүгө, ар кыл илдеттердин алдын алууга багытталган. Талап боюнча долбоорго наристелерден тарта улгайган карыларга чейин катышуу менен аталган медициналык борбордун адистеринин көзөмөлүндө физикалык көнүгүүлөрдү жасоо керек эле. Ал эми бул аракеттердин баардыгы бекер үйрөтүлмөк. Дал ушул тапшырма мындан туура 1 жыл мурун Шайлообек мырзанын буйругу менен Сен-Намет интегративдик медициналык борборунун сергек жашоо боюнча серепчиси Казбек Мусалиевке ыйгарылган. Башталганда 1-2 жаран менен өз ишин баштаган программа күн санап кулачын жайып бүгүнкү күндө жүздөгөн адамдарга пайдасы тийип келет. Сен-Наметтен сергек жашоо программасынын проектисинин негизи 1 жылдык маарекесин бүгүн белгиледик. Ушу 1 жылдын арасында биз көптөгөн ийгиликтерге жетиштик деп айтсам болот. Себеби дегенде ушу проекттин жаңы баштаганда паркта 1-2-3 киши менен эле баштагам. Анан мен ушу мурунтан бери эле бир максатым бар эле да, ушу физикалык көнүгүүнү туура жасатсамбы, элге бир кандай пайда алып келсем ушу көнүгүүлөр менен деп. Анан ошо 1 жыл мурун 3 киши менен баштап, 1 жылдын ичинде уже биздин арабыз 80 кишиден 100 кишиге чейин көбөйдү, кеңейди. Азыркы тапта дагы арабызга кошулуп, дагы арабыз кеңейип аткан кези да. Программа жыл айланып айланбай туруп өз жемишин бере баштаган. Ар кыл илдеттер менен жабыркап жүргөн жарандар эненин көзүндө ишенич, кандайдыр бир жөлөк таяк болсо гана деп турган маалында аталган программа аларды айсыз караңгы түндө жарык чачкан шоого сыңар алдыга карай жетелеген негизги күчкө айланган. Эми бул физикалык көнүгүүлөрдү жасатууда мен кадимкиде мен өзүмдүн гимнастикама келип аткан адамдардын ден соолугун жакшырып атканын өзүм кадимкиде көрүп аттым да. Бул эми эртең мененки жаратылыш менен байланышта, таза абада деп эртең менен ушул физикалык көнүгүүнү эртең мененки саат 6-дан баштап жасата баштадым. Буга чейин зарядка эмне экенин билбеген менин кээ бир катышуучуларым бул эми гимнастиканы бул жашоонун образы катары уже киргизип, булардын жашоосуна кирди да. Булар дайыма эми мындан кийин гимнастикасыз жашай албай калдык деген сөздөрдү көп угуп атам. Көп оорулардан жакшы болду. Кандай оорулар десем, мисалы кан басым менен келген менин катышуучуларым бар, сахарный диабет менен келген, жүрөк оорулары менен келген, ашыкча салмак менен келген катышуучуларым бар. Ушул катышуучуларымдын баардыгы тең мына 1 жылдык маарекеде чыгып, өзлөрүнүн результатын жакшыргандыгын өзүнүн ооздору менен айтып, даже өзлөрүн дарылап жаткан врачтардын баары тең таң калуу менен карап, кандай жол менен жакшырттыңар дегенде, менин катышуучуларым физикалык көнүгүү менен, эртең мененки таза аба менен, жаратылыш менен айкалышуу менен жакшырдык деп айтканда, врачтар өзлөрү таң калып, өзлөрү мындан ары дагы ушу менен машка бергиле деген рекомендацияны берип жатышыптыр да. Маарекеге катышкан ар бир жарандын көздөрүнөн Сен-Наметтен сергек жашоо долбооруна болгон сүйүүсүн, жоопкерчилигин, ишеничин көрүүгө болот. Арасында айрымдары жөн гана машыгып тим болбостон, спорттук иш-чараларга да катышуу менен байгелүү орундарга татып жаткандыгын айтса, айрымдары башкаларды да катышууга үндөп, кайбирлери ден соолугунда болуп көрбөгөндөй натыйжалуу жыйынтыктар болуп жаткандыгы менен бөлүшүп, долбоордун негиздөөчүлөрүнө жана аткаруучуларына терең ыраазычылык билдирип жатышты. Ушу орозон убагында катышканда, анан мен деле өзүм билген жокмун да, ушу биринчи орун келем депчи. Чуркап келе аттым, дем алып коем, чуркап келип атам. Ушундан бир маал эле үчүнчүнү айтты, экинчини айтты, анан эле бир маал эле Сартбаева, Шайыркүл деген эле эмне экенин билбей атышпа. Ошо билген жок, өзүм дагы биринчи место алганды билген жокмун. Катышканыма 1 жыл болду. Результаттары абдан жакшы. Маанайыбыз ачык, көңүлүбүз да ачык, абдан өзүбүздү жакшы сезебиз физкультурадан кийин. Анан я с декабря месяца посещаю физкультуру. Мне очень понравилось, очень большая польза. Я ж обрадовалась. Действительно, раньше были мы такие скованные, все такое было это. А сейчас я себя чувствую очень свободно, чувствую очень легко. Я раньше ходила, пыхтела, а сейчас я смогу спокойно пройти по улице.
действительно очень большой результат дает. Это я благодарна всем, кто это начал. Дай Бог им здоровья огромное. Желаю. Вообще очень хорошее, это вообще это прекрасно. Очень прекрасное дело. Biz Sergek Жашоо Сенамет Sergek Жашоого biz 6 айдын убактысы болду. Ошол аралыкта көптөгөн адамдарда өзгөрүүлөр болду. Бутуголу оорубай, давлениясы барлар, кан басымы жогору болгон адамдардын кан басымы нормализовался, бүт баары жакшы болуп, азыр Sergek Жашоодон физкультура постоянно өтүп атат. Ар дайым күндө физкультура жасап жатабыз. Азыр үстүнө дагы кошулуп аткан адамдар бар. Бири-биринен көрүп, угуп, өзгөрүүлөрдөн улам. Анан мен ушу ден соолугум өзүм сахарный диабет 20 жылдан бери сахарный диабетмин. Анан дагы давление, гипотонический болезнь бар. Анан биздин группада айылдын группасынан эле биздин инструкторубуз айкан жазып калды ушундай физкультура ачып атам, келгиле депчи. Барып заниматься еттик, абдан жакшы болду. Жеңилденип калдым. Кадимкидей менин буту колдорум ооручу, буту колдорум оорубай калды. Сахарный болгондон кийин мен инсулин алчумун да. Анын уже дозасын азайтып, 1-2 доза уже түшүрүп ала баштадым. Мага абдан пайда берди. Абдан жакшы уюштурулган. Мааракеде жарандардын ыраазычылык каттарынан сырткары Сеннамет интегративдик медициналык борбору тарабынан долбоордун активдүү катышуучуларына стимул жана ден соолугуна пайда болсун деген таризде атайын грамоталар менен клиниканын фирмалык витаминдери белекке берилди. Пускай стимул будет. Приехали издалека, да? И пускай будет витамином для здоровья. А это большая мотивация и стимул. Бул аракеттерди 1 жылдан бери жүргүзүп, аны каржылап келе жаткан Шайлообек мырза алдыңкы айларда Сеннаметтен Sergek Жашоо программасы бүткүл республикага кулачын жаярын кошумчалайт. Мынакей 1 жыл аркалап, бул 1 жыл биз үчүн өзүбүз үчүн баягы сыноо болду, испытательный срок. Өзүбүздү да сынадык, элди да сынадык. Эми бизге мүмкүнчүлүк келди, мына Токмоктон 2 ай өкмөттөн келген биздин инструктаж менен келип иштеп баштаган, машыгып баштаган жаамат келип, өзү далилдеди, бул кызыктар экен, региондор жана бул керек маселе экен. Мен ушул жерден түптүс айтып кетет элем. Буга айыл өкмөтү керек болсо акимият, аймактар барды кызыктар болуш керек. Кызыктар болгула, биз силерге жардам беребиз. Кантип? Инструкторлордон жибергиле, биз окутабыз. Физиологияны, мынакей бул жерде кантип машыгыш керек, бул жөнүндө оюнчук эмес. Медициналык точка менен кантип туура караш керек, жана канткенде стимул болот. Канткенде мынакей канчалар жакшы сакайып кетип атат. Сакайып кеткенден тышкары да ооруу менен алдын алуу, булмындайча айтканда профилактика менен иштешибиз керек. Мына ар бир регионго ачабыз, инструкторлорду көбөйтөбүз, Сеннаметтин атынан жаадырабыз. Биз Sergek Жашоону бүт дүйнө жүзүнө керек болсо жаадырабыз. Бүгүнкү күнү биз жардам беришибиз керек өзүбүздүн калкыбызга, элибизге. Ден соолугу ыдырап, келечегибиз жанагындай оорукчан балдар төрөлүп аткандан кийин бул нерсени биз таратышыбыз керек. Экинчи жолу кайталап атам. Буга кызыктар өкмөт, бийлик болуш керек. Айыл өкмөттүгүлөр өзүңөр сунушуңарды жибергиле, инструкторлорду жибергиле, келгиле биргелетип иштейли. Мына бизде опыт бар, иштетилген нерсе бар, физруктар, физиотерапевттер бар, бизде академия бар. Биз инструкторлорду готовить этип туруп, мындан региондар менен силер менен иштешебиз. Бул жактан керек болсо биздеги топ врачтар барып туруп, силерге түзмө-түз жардам берип турат, консультация берип турат. Ассаламу алейкум. Калктын калың катмары тукумсуздук, кант диабети, ашыкча салмак жана башка миңдеген оорулар менен алпурушуп жаткан маалында эч бир жарандын колдоосун күтпөй туруп, эч кимден акы сурабастан бекер ар күн сайын таңкы саат 6-дан 7-ге чейинки аралыкта машыктыруу ар бир эле жарандын колунан келе бербейт. Мындай иш-чаралар өкмөттүк деңгээлде колдоого алынышы керек деп коңгуроо каккан серепчилер да бар.